Саида эже, биз өткөн берүүбүздө аялдын кадыр баркы темасында маек жүргүзгөнбүз. Ошол маегибизде биз ушул аялдын кадыр баркы канчалык деңгээлде ислам дини аркылуу көтөрүлгөндүгүн маек жүргүзүп өткөнгө эле чын-чынына келгенде деле бул ислам динде аялдын кадыр баркы ушунчалык жогору экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 эненин таманын астында деп айтып өткөн экен. Азыр бул дагы далил болуп отурат. Сиз ушунчалык ислам дининин кадыр, адам заттын алдындагы кадыр баркы жөнүндө айтып өттүңүз. Эмесе азыр айтып өтсөңүз, ушул дагы кошумча аял затынын ушул ислам дининдеги милдеттери, бүгүнкү күндө жетишкендиктери тууралуу, ислам дининдеги артыкчылыктары тууралуу айтып өтсөңүз. Жакшы. Эми дин менен жашаган баардык эле адамга керек, аялга дагы, эркекке дагы. Себеби дин биздин чыныгы максатыбызды аныктап берет да. Аллах Таала бизди айылдын эле даражасында ойлонуп калгыла деген жок. Шаардын, мамлекетиңердин же дүйнөлүк. Аллах биздин акылыбызды ушунчалык денебиз чектелүү болгону менен акылыбызды аламдын сыртындагы бейишке чейин алып барып атат да. Сари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха самавати вал ард. Чуркагыла Алланын кечиримине жана асман жерден кенен болгон бейишке чуркагыла дейт Аллах Таала. Биздин аң сезимибизди Аллах Таала ушундай бир, мисалы бүгүн космоска учуш үчүн эле 85 миллион төлөйт экен да миллиардерлер. Анан 15 миллион жана скафандр алып ошентип 4-5 саатка учуп келет экен да. Бул байлардын уже акылынын жетип, каалоо тилегинин бүтүп космоска чыгып аткан учуру. Аллах Таала биз момундарды жет асмандын үстүндөгү, Алланын аршынын астындагы бейишке чейин сүрөттөп, акыл эсибизди чыгарып, ошол жака умтулгула. Ошол жака ушундай миллионер бол, сен ушундай акчаларды садака кылып, бейишке киргин деп чакырып атканда, биз бүгүнкү күндө аялдардын депрессияга батып, бири-бирибизди ушактап, бири-бирибизге капаланып, ушинтип эле бир көйнөктүн артынан жаңжал кылып олтурганыбыз бул ушунчалык биздин илимибиздин төмөн, акылыбыздын төмөн экенин гана далилдейт. Анан бул аябай өкүнүчтүү да. Аялдын орду албетте ислам келүүсү менен көтөрүлгөн, исламга чейин кыздарды тирүүлөй көмгөн, Омар ибн Хаттаб деле радиаллаху анху кыз көмгөн. Ушунчалык ачуусу тез киши болгон, бирок ислам келип кандай адамга айландырды? Омарул Фарук деген эң адилеттүү мусулмандардын башчысына айландырды да. Демек ислам аялды дагы, эркекти дагы 180 градуска өзгөртө алат, иншаллах. Анан аялдын кадыры жөнүндө Рум сүрөсүнүн 21 аятында Аллах Таала мындай деп кайрылат. Ва мин аятихи. Аллахтын бар экенине далилдердин бири дейт. Ар кимди өзүнүн жасаган нерсесинен тааныйбыз. Мисалы фараонду бүгүнкү күндө салып койгон пирамидасынан таанып атабыз. Канчалык күчтүү болгон, ошол мезгилде эле ушундай кереметти салып койгон. Же болбосо сүрөтчүнү, же болбосо мустаны салган үйүнүн чийген сүрөттөрүнүн ии канчалык күчтүү экенин тааныйбыз. Аллах Тааланы кантип тааныйбыз? Аллах Тааланы биздин көздөрүбүз көрбөсө, акылдарыбыз ойлоп жетпесе, жараткан нерселеринен тааныйбыз да. Тоонун тааныйбыз. Жет асманды фундаментсиз көтөрүп койгондугунан тааныйбыз. Жылдыздарды башыбызга тизип койгонунан тааныйбыз. Ошонун ичинен уамин аятихи, Аллахты тааныта турган белгилерден бири ан халака лакум мин анфусикум азважал. Силердин өзүңөрдүн нафсыңардан силерге жубайларды жаратты дейт. Бир айвандан жаратып койгон жок. Болду, ушуну менен көбөйө бересиң деген жок. Жагымсыз бир нерседен жараткан жок. Өзүңөрдүн нафсыңардан, эркектин кабыргасынан Адам атаны уктатып коюп, Аллах Таала эмне кылган? Кабыргасын, сол кабыргасынан мама Хаваны жараткан бейишти. Эмнеге уктатып коюп дегенде, жулганда ооруйт да.
ооруну сезбесин. Ар ооруну сезип калса, ар хаба энебизди көргөн сайын оорусун эстей бербесин, ачууланбасын дегендей, ошонун аягында анан наркоз дагы адал болгон ошонун алынганда, жанагы уктатып койду дегени. Кабыргасынан жаралган затпыз. Биз аялдар топурактан эмес, кабыргадан, эттен жаралган бир назик гүлбүрөгөн затпыз. Бул дагы Алланын аяты дейт. Литаскуну илейха, анан эмне үчүн жаралдым дейт адам ата. Эмне үчүн турса эле мама Хава жатат. Эмне үчүн жаратты дегенде, литаскуну илейха, ал аял менен тынчтык табышыңар үчүн. Караңыз, аял бул дүйнөгө тынчтык берүү үчүн жаралыптыр. Бир жарыктыктын бир очогу экен аял заты. Важаала бейнакум маваддата ва рахма. Жана экөөңөрдүн ортоңордо тааныбаган эле эркек менен аялдын ортосунда сүйүү болот. Сүйүү бир аздан кийин бүтө турган нерсе. Бирок ортоңордо мавадда, мээрим, рахма, рахмат, райым ортоңорго жаратып койгон. Аллах Тааланын бул белгиси. Инна фи залика ла аяти ли кауми ятафаккарун. Акыл жүргүзгөндөр үчүн бул жерде Алланын бар экенине далилдер бар дейт да. Анан аял затыны тынчтык очогу дедик. Анан дагы бир аятта ар-риджалу каввамуна аля ниса. Эркектер аялдарга караганда каввам башкаруучураак, тике туруучураак дейт. Ошону көпчүлүк түшүнбөстөн силерде аялды төмөн кылган деп айтат да. Жок, муну менен аялдын даражасын көтөргөн. Болгону каввам деген сөз араб тилинде кома турду, каимун туруучу, каввам атооштуктун күчөйтүрмө даражасы да тике туруучу. Аялдын кызматына, коомдун кызматына, баланын кызматына эркек тике туруучу деген мааниде бул. Тапканын аянбастан келип аялы менен бөлүшө алган, балдары менен бөлүшө алган эркекке башкаруучу укугун берсе, бул аялды кемсинткендик эмес. Кемеге чыккандын жаны бир, ошондой бардыгынын даражасы бир, чөксө бирдей өлөт, өлсө бирдей өлөт. Бирок ошого карабастан рулду бир киши башкарыш керек да. Экөөсү башкарганда сөзсүз авария болгондой, үй бүлөдө аялдын укугу, эркектин укугу, милдети намаз окуганда, ибадат кылганда баары бирдей болгону рулду эркекке бергенде акыркы чечимди эркек чыгарсын. Себеби сыртта туруп, эмне үчүн ошондо дагы бима фаддалаллаху ба'дакум аля ба'д, бириңерге караганда артыкчылык жаратты дегенде, дине түзүлүшү жагынан эркек артык, башка жагынан эмес. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде сиздерде биздин ушул дин жана аял темасына байланыштуу суроолор болсо, биздин WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Уланта берсеңиз.